Берүүбүздү алга карай улантабыз. Жана бизге келген дагы кийинки конокторубуз бар. Булар дагы мыкты дизайнерлер. Жана дагы Долон Стайл ательесинин негиздөөчүлөрү Анара Токтосунова жана дагы Монара Расулова эжелер бүгүн бизде конокто. Жакшы өзгөчөлүк мындай өзгөчө иш кылат экенсиздер. Байыркы кыргыздын кийимдерин жаңыча жасап чыгат экенсиздер. Ошол жөнүндө бир тагыраак маалымат айта кетсеңиздер. Саламатсыздарбы? Учурда бизде Кыргыздын унутта калып келе жаткан мурдагы илгерки атадан бабага калган жакшы кыргыз кийимдерин жаңылап модага айландыруу азыр учурдун жакшы талабы болуп жатпайбы? Ошол себептен бизде бир кезде ырчылар гана кийсе, азыр учурда бардык айымдар кийип жатышат. Ошол себептен биз бардык айымдардын суроо талабын канааттандыруу үчүн өзүбүздүн кыргыз кийимдерин, өзүбүздүн уникалдуу коллекцияларыбызды чыгаруу менен алектенип келебиз. Заманбап бир албетте ыкмаларды кошуп, заманбап ыкмаларды кошуп, кездемелерди мындай жан киргизип, илгерки саймаларды, апаларыбыздан калган чоң энелерибиздин кол эмгектерин жерге калтырбай ошону жаңы кездемелерге кошуп бир чыгарма жаратабыз да. Жакшы, Анара. Сиз бул тармакка кантип келип калдыңыз? Биз негизинен эле кичинекейибизден үйдөн өзүбүзгө көйнөк тигип алып, кошунанын кыздактарына чыйгурчак ойночубуз, аларга чайдын коробкаларына толтура кылып көйнөктөрү тигип алып, эжем экөөбүз ойночубуз. Экөөңүздөр демек туугансыздар? Бир тууганбыз. Туулган күндөргө дагы мягкий игрушкаларды жасап алып подарок этебиз. Эне атабыздан акча сурабастан туулган күндөргө барганда дагы өзүбүздүн колдон жаралган нерселерди алып барабыз. Анан ошол апабыз да уз, атабыз уста, үй бүлөбүз менен чыгармачыл, таланттуу адамдарбыз деп коеюнбу. Анан өзгөчө деле билим алган эмеспиз. Бул жаатта азырынча талантыбыз менен гана эмгектенип жатабыз, бирок ошо бул жаатта да терең билим алыш керек экен. Азыркы учурдун талабы болуп, кичинеден акырындык менен өзүбүздү өнүктүрүүнүн алдында үстүндө иштеп жатабыз акырын. Жакшы. Келиңиздер, эми сиздердин дароо эле эмгегиңиздерди көрөлү. эмгектериңиздерге көз чаптыралы, келиңиздер. Келиңиздер. Айтып Бул бериңиздер. жака өтө алайыт окшойм. Бул жанагы сюжетте кеткен белдемчи окшойт. Мындай бурулуп туруп алалы, камералар бизди тартсын. Бизде учурда бардык эле кийимдин түрлөрү чыгып жатат. Анан апрелдин аяктары менен биз ошо мода өткөрөлү дегенбиз да, өзүбүздүн коллекцияларыбызды модага чыгарып, бул биздин шырдак коллекциясынан. Каякта өткөрөлү? Белдемче? Буюрса, ал өткөрүлчү жайды азырынча сыр эле болуп турсун, тактайбыз. Сиңдим экөөбүздүн кол эмгектерибиз бар. Бул коллекциянын аталышы шырдак коллекциясы болуп эптелинет. Биз бул жакка сиздердин сурооңуздар боюнча бирткеден эле алып келдик. Анан антпесе баттай алмакта. Азыр Анан бул тууралуу айтып берсеңиз, кичинекей Бөбөктөрдүн чапан бөбөктөрдүн. Бул апасы муну баласы кийип алып көчөдө жетелешип жүрсө, аябай сонун болот окшойт. Бул дагы Индиянын накта материалдары, ичи да Кыргызстандан чыккан накта пахта. Анан ошол эле жанагы биз айтып кеткен эски апаларыбыздын кол эмгектерин сайма кылып ушуга чагылдырганбыз. Анан бизде азыр көпчүлүк таң калып, көпчүлүктү кызыктырып, суктандырып жаткан дагы бир жакшы нерсебиз бар. Анан карап турсаң, бул менин өзүмө таандык кийим. Бул биздин апакемдин сандыгынан коллекциябыздан. Ошол чоң апабыз сайган экен. Элестетип жатсаңыздар керек, бир кездерде ошону жанагы кийим илгичтерди жаап, анан керебеттердин астыларын жаап коюшчу эмес беле. Анан муну тигип алып көчөгө чыксам, көп киши жөнөтүп кетет да, кызыгып карашат дагы. Аябай сурашат. Биз буларды өрттөп жибербедик беле депчи. Ошондуктан биз мунун баш кийимдери дагы бар, көйнөктөрү дагы бар. Ошон үчүн биз муну апакемдин сандыгынан коллекциясы деп атап коюп чыгарганбыз. Бул Мени апам менен таанышкан. Эми үстүнө кийип алсак болот. Муну үстүнө кийип алсак. Чыптама. Бул болсо илгерки туштук бар эмеспи? Ошо рекинден жасалган да, булар илгерки азыр жоголуунун үстүндө да буларчы. Анан биз муну эми ыргытып ийбестен кичинекей кусогу болсо дагы мындай кылып чаптап колдонобуз да, кур кетирбейбиз.
Жакшы экен, бул деген ар түстүү көйнөктөрдүн үстүнөн көйнөктөрдүн кийсе болот экен, кийип анткени өзү дагы жакшынакай ар түстүү. Негизи жаңыны табууга болот. Жаңы нерсе жаңылануунун үстүндө болуп келатпайбызбы азыр. Бирок эски оокат жоголуунун гана үстүндө да. Ошон үчүн буларды жакшы пайдаланып, урунуп калалы деп төшөк каптап салып, жоготуп жибербейчи. Бул болсо чапан болот. Чапан, бу да чапан. Биздин жакшы чапандардын бири. Буга да аябай кызыккандар, кардарлар көп. Бир жакка барсак, мындай буларды көрсөк кый өтпөйбүз да, карап, кызыгып, мунуңузду бере албайсызбы бизге депчи. Демек сиздерде Саат дегендер да чат болуш керек, Бизге сатпайсыңар. эң негизгиси баягы сандыкта жатып калган байыркы кийимдерди, ушул эле кездемелерди алып чыгуу экен да. Ошондой негизги идеяңыздар ошондой десек болот экен, Ошол азыр негизинен ушул шырдак коллекциясынын үстүндө иштеп атабыз. Модага алып чыгалы дегенбиз. Баш кийимдери. Бул эми бир бөлүгү эле да. Бир бөлүгү эле кичинекей эле көрсөтөт. Баш кийимдери, чапаны, белдемчиси, дагы чыптамасы. Өтөгү бар да. Сумкалары бар. Масы сыяктуу болсо. Андан сырткары үйлөнүү үлпөт көйнөктөрүн дагы Баштадыңыз да. алектенет. Ошо тигебиз да. Аны кандай бир өзгөчөлүк менен тигейин деп атасыздарбы? Үйлөнүү үлпөт. Үйлөнүү үлпөт көйнөктөрүнө биз эми кыргызча орнаменттерди кошуп тигебиз. Ошондой эле мусулман азыркы жоолук салынган айымдарыбыз да көбөйбөдүбү? Аларга тууралап баш жасалгасын, жоолук жасалгасын кошуп, ошондой эле орнаменттерди кошуп, жакшы. Азаматсыздар, мынакей эжекелер, сиздер аябай ийгиликтүү адам экенсиздер деп айтсак болот. Буюрса жакшы ийгиликтерге жетишип атасыздар. Сыры эмнеде? Ийгилигиңиздердин. Ийгилигибиздин сыры бизде көбүнчөсүн Биримдикте экөөбүз ынтымактуубуз. Анан бир Кеңешип көбүнчөсүн идеяларды сиңдим айтат, анан айта берет. Мен идеяларды жакшы айтам, сиз болсо аткарган жагынан коркок эмессиз депчи, алып кетесиз деп анан ишке ашырасыз. көп салат да. анан ынтымак менен эле анан өзүбүздүн инибиз дагы жардам берет бизге. Ал ошо фотосессияларыбызды ошолорун уюштуруп берет. Жакшы, эми ошо мындай ийгиликтин сыры биримдикте, ынтымакта, жана дагы сөзсүз түрдө өз ишиңиздерди сүйгөндө болсо керек, Рахмат сиздерге. Рахмат келип бергениңиздерге. Чармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бардык ушундай ийгиликтердин үстүндө жүрүшүңүздөргө тилектешпиз. Рахмат сиздерге да чоң рахмат. Рахмат. Азыр болсо анда ийгиликтин сыры рубрикабыз бар. Ооба. Ошону көрбөйлү. Көрөлү. Ийгилик сыры. Андан жолугушабыз.